Өкмөт башчылыкка Сапар Исаков келгенде жаштар келди деп баары сүйүнгөн. Бирок ал келгенден бери Лигластын чуусу эмиминти бажы келишимине тиешелүү катанын чыры чыкты. Бийликке жаштар келсин дегенибиз менен алардын деле жетишпеген жагы чыгат окшобойбу? Сапар Исаков өзү дагы өкмөт башчылыкка өтө даяр эмес экенин жакшы билет көрүнөт. Кызматка тургандан бери кеңешчилерди кызматка алып жатып чарчады. Алгачкы кеңешчилерин эл деле туура көрүп, официалдуу кеңешчилери катары Германиядагы Гейдельберг университетинин бүтүрүүчүсү Эсенкул Момункулов менен Гүлнура Төралиева дайындалган. Келечектүү чет өлкөдөн билим алган жаштар экен деп карапайым калк деле кубаттаган. Өкмөт башчы аз өтпөй Будапешттеги Борбордук Европа университетинин 26 жаштагы бүтүрүүчүсү Юлия Калиниченканы коомдук башталыштагы кеңешчиси кызматына алганда эл түшүнбөй калды. 30га чыгы элек кыздан оңчулукту кандай кеңеш чыгышы мүмкүн эле? Сапар Исаков андан ары токтоно албай. Оксфорд университетинин бүтүрүүчүсү Назик Бейшеналы кызын, россиялык кардиохирург, профессор, медицина илимдеринин доктору Алексей Каратеевти, Колумбия университетинин бүтүрүүчүсү Мурат Омоевти кеңешчи кылып алды. Жаңы жылдан кийин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси болуп иштеп жүргөн Калыкбек Султановду жаңы кеңешчи кылып дайындады. Сакалдуу кеңешчи алыптыр. Ушунун менен бүтсө керек деп коомчулук талкуулап бүтө электе. Ошол эле күнү интернет саясат жарандык демилге коомдук фондусунун жетекчиси Таттуу Мамбеталиеваны дагы коомдук башталыштагы кеңешчи кылып дайындаган буйрукка кол койду. Өкмөт башчы Сапар Исаков ушуну менен токтойбу? Же дагы кеңешчи алабы? Аны мезгил көрсөтөт. Коомдук башталыштагы деп жымсалдаганы менен акыры түбү булардын деле бала чакасы бар болгондуктан кайсы бир булактан каражат төлөнүшү керек го. Бир жагынан 10 чакты кеңешчинин жардамына муктаж болгон өкмөт башчынын өзүндө мандем барбы деп коомчулук түшүнбөй турат. Кыскасы Сапар Исаков жакшы иштеш үчүн дагы канча жардамчы керек? Кыргызстан дүйнөлүк аренага туризм менен даңазаланышы керек эле. Тилекке каршы туристтик сезондун көркүн ача турган Ысык көл облусунун жетекчилиги ар убак аксап келет. Бул саам мурдагы ОПГ чөйрөсүнө жакын делген Узарбек Жылкыбаев губернатор болуп отурса, анан кайдагы чет элдиктер келмегиле. Кептин ток этерине келсек, генерал Өмүрбек Сууаналиевти жогорку жетекчиликтер элдин кызыкчылыгы үчүн Ысык көл облусуна башкы жетекчи катары жөнөтүүсү зарыл. Мурда Нарын облусун жетектеген комиссар Катани арпа, аксайды кытайларга бербей сактап калганы. Ошого катар Крым чөйрөдөгүлөрдү Теңир тоодон кууп чыкканы эсибизде. Андыктан Сууаналиев ушул тапта Ысык көлгө губернатор болсо, элдин таза жүзү катары көрк бермек. Көчмөндөр оюнун чагылдырып, бүтүндөй туризмге эл аралык чөйрөдөгү бренд катары элибиздин улуулугун даңазалайт болчу. Дал ушундай иштермандарды неге өгөйлөйбүз? Мезгил келди. Мамлекет үчүн иштей турган кадрларды тандайлы. Парламент депутаттарынын экинчи аялы тууралуу маалыматты Ички иштер министрлиги текшерип жатат. Бул тууралуу 24 KG агенттигинин кылым шамы укук коргоо борборунун директору Азиза Абдурасулова билдирди. Укук коргоочу башкы прокуратурада мурдагы муфтий Чубагажы Жалиловдун билдирүүсү боюнча катына жооп алды. Анда депутаттардын экинчи никеси боюнча маалыматты Ички иштер министрлиги текшерип жаткандыгы айтылат. Эскерте кетсек, Чубагажы Жалилов өзүнүн экинчи аялы боюнча билдирүүсүнөн кийин өлкөдө абройлуу инсандар, депутаттар жана саясатчылардын дагы 2-3төн аялы бар экенин жарыялаган. Алардын никесин өзү кыйгандыгын айткан. Азиза Абдурасулова жогорку кеңештин 120 депутатына кат жөнөтүп, кош никеси бар экенин жокко чыгаруу же тактоону суранган. Укук коргоочуга бир да депутат жеке өзү жооп берген жок. Мен Атамекен, КСДП фракцияларынан жана Мирлан Жээнчороев жетектеген комитеттен жооп алдым. Алар менин катымды ИИМ менен башкы прокуратурага жөнөтүптүр. Башкы прокуратура ИИМ текшерип жатканын айтып жообун берди. Мыйзам боюнча менин суроомо депутаттар бир айда жооп бериш керек. Дагы бир жума бар. Бирок мындай маселе парламенттин фракциялык жыйынында жана комитетинде талкууланып жатканы дагы жакшы дейт Азиза Абдурасулова. Эскерте кетсек, бүгүн эле Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Чубагажы Жалиловго карата эч кандай иш козголбогонун, аялы Гүлнур Жалилованын арызы боюнча дагы иш козголо электигин маалымдаган. Депутат Ысык көлдөгү ишкерлерди тонугон караларды ооздуктоону талап кылды. Бул тууралуу КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев бүгүнкү пленардык жыйынында билдирди. Дастан Бекешев өткөн жумада Бостери айылында өртөлгөн кафеге уюшулган кылмыштуу топтун катышы бар экени айтылып жатканына токтолду. Анын айтымында, уюшулган кылмыштуу топ мамлекеттик сыноого өттү. Бул маселени мен бир нече жолу көтөрдүм. Ички иштер министри менен сүйлөшкөндө дагы эч ким арыз жазбастыгын, жазса эле аларды өрттөп кетерин айтты эле. Эгер биз унчукпай койсок, жакшы жыйынтыкка алып келбейт. Кылмыштуу топ мамлекетти сыноого алып жатат. Алардын тизгинин тарта турган чечкиндүү аракеттерди көрүү керек. 2011-жылы
Кыргызстандан уюшулган кылмыштуу топ кубулган. Алар азыр кайра келип баш көтөрүп жатат, деди Дастан Бекешев. Эскерте кетсек, Бостери айылында өртөлгөн кафенин кожоюну ага жергиликтүү кылмыштуу топтун мүчөлөрү келип, акча талап кылганын айткан. Быйылкы жылды президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү жылы деп атады. Кече Кочкор менен Жумгалга барып, эл менен жолугушуп, жакшы эле элдин колдоосуна ээ болуп жаткан. Элет өнүксө гана эл өнүгөт. Кыскасын айтканда, табиятынан айыл чарбага жакын, элетте көп жылдан эмгектенген президенттин демилгесинде айып жок. Эми ошол тилек менен ниет ишке ашуу аталыш бойдон калбаса экен. Бирок мына ушундай тилекти улуттуу каналдын жетекчиси Илим Карыпбеков тебелеп элдин сынына кабылды. Тагыраагы кошоматчылыгы башынан ашып кеттиби? Айтор Илим Карыпбеков Facebook'тагы баракчасына үстүбүздөгү жыл президент тарабынан аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланганын колдойм. Аймактардагы жалкоолукту жоготсо эле баары жакшырат. Ал жакта көп учурда акча деле керек эмес. Болгону ичпей, иштеш керек деп жазып чыкты. Ансыз дагы калктын бир бөлүгү аймактарды таштап, чет жерде мигрант болуп жүргөн карапайым калкка улуттуу каналдын жетекчисинин пикири катуу эле тийди. Илим Карыпбеков айылдын элин алкаш катары көрөбү деп наразы болушууда. Кыргыз эли эзелтен ойноп сүйлөсөң дагы ойлоп сүйлө деген. Коомчулукту жакшы жолго сал. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына инспекторлордун жасаган мыйзам бузуулары боюнча мессенджер менен кайрылууга жол ачылды. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторлорунун үстүнөн WhatsApp мессенджери аркылуу даттанууга болот. Бул тууралуу башкармалыктын сайтында маалымдалат. Даттануулар менен кайрылууларды 0706 96 0900 телефон номерине жиберүүгө болот. Ошондой эле жаңы кызматтын 0312 63 0900 ишеним телефону иштеп жатат. Укук коргоо органдарын реформалоонун алкагында кайгылуу милиция башкы башкармалыгы жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы болуп өзгөргөн. Андан сырткары кызматкерлерге жаңы форма берилип, жаңы милдеттерди алышкан. Бишкек шаарындагы номер 47-абакта кармалып жаткан Өмүрбек Текебаевдин кан басымы туруксуз болууда. Андыктан парламент депутаттары жаза аткаруу кызматынын жетекчилигине кайрылып, саясатчыны ооруканага которууну өтүнүштү. Бул тууралуу массалык маалымат каражаттарына депутат Исхак Масалиев билдирди. Анын айтымында, депутаттар жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Талайбек Жапаровдун атына кайрылуу жөнөтүшкөн. Кайрылууга бир нече депутаттар кол коюп берген. Исхак Масалиев жаңы жылга чейин Өмүрбек Текебаевга жолугуп кайткан. Ал ошондой эле кан басымы көтөрүлүп, кайра түшүп жатканын айтты эле. Албетте, ага жаш курагы, кырдаал дагы таасир берип жатат. Андыктан дарыгерлердин кароосунан өтүшү зарыл дейт ал.